пандемияда көп адамдар чоң жоготууларга дуушар болду. Негизи Кыргызстан өзүнүн таланттуу уул кыздарын, таланттуу дарыгерлерин жоготту. Пандемияда жоготкондун жана жөнөкөй учурда жоготкондун айырмасы эмнеде? Биринчиден, пандемияда адамдар мындай күтүүсүз жерден каза болуп жатышты. Экинчиси, бул баягы биздин элде бирөө каза болсо, көп адамдар чогулуп, тууган туушкандар, тааныштар чогулуп, ошол адамды узатканга жардам берип, ошол жакындарынын кайгысын тең бөлүшүп, баягы кадимкидей баягы ичиндеги оорусун, кайгысын тең бөлүшөт. Пандемия учурунда ошондой нерсе болбой калды. Үй бүлөсү менен, мисалы үчүн, жакын адамын өзлөрү каалагандай узата албай, көбү баягындай ыза болушту. Андан кийин каалагандай адамдарды чакыра албаганына ыза болду. Бул өзү салт да, ошо салтты да аткара албаса, адамдар өзүн күнөөлүү сезиши мүмкүн да. Мен ушундай атамды же апамды же болбосо жакын адамымды, орустарда достойный деп коет, мындай татыктуу узата албадым деген күнөө сезими болушу мүмкүн адамдарда. Анан дагы биздин маданиятта баягы ички сезимдерди сыртка чыгарбагандыктан, негизи ушундай тарбия көргөнүбүздөн адамдар мындай ойлошу мүмкүн да, ошол баталарда гана ыйласа болот, башка жерде ыйлабаш керек деп, өзүнүн жаштарын, көз жаштарын бекитип, айтпай мындай ичинде сактап жүрүшү мүмкүн. Бул нерсе ден соолукка аябай зыян да, кийинки жашоосунда зыян алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз ошол группаларды атайын уюштурдук, бирок чынында кыргыздар аз келди да, мындай группаларгачы аз катышышты. Бул дагы ошол өзүнүн ичиндеги сезимдерин айта албагандыгы десе болот. Анан жакын адам өткөндө өзү классикада 5 стадияны өтөт, 5 этапты өтөт десек болот. Биринчиси бул отрицание деп коет орустарда, кыргыздарда эми которсок кабыл албоо десек болот. Баягы жакын адамдын өлгөнүн, каза болгонун кабыл албайт адамчы. Ал баардай эле жашап жүрө бериши мүмкүн, же болбосо ал өлгөнүн, каза болгонун мындай анын аң сезими кабыл албай жүрө берет. Экинчи фазада агрессия деп коет. Ошол жакын адамына жини келе баштайт. Эмне үчүн ал кетип калды? Эмне үчүн, мисалы үчүн, башканын ата-энеси жашайт, меники жок, же болбосо эмне үчүн эрте кетип калды? Мындай кандайдыр бир ошол жакын адамына жини келе баштайт. Же болбосо өзүнө жини келиши мүмкүн. Мисалы үчүн, мен эмне кандай бир жардам көрсөтө алган жокмун? Мен эгер мындай башкача кыймыл аракет кылганымда ал тирүү калат беле деген ушундай эки тараптуу агрессия болушу мүмкүн. Үчүнчү фазада, үчүнчү этапта торг деп коет. Эң бизде кыргызча которгондо соодалашуу деп. Баягы адам өзүнө мындай чечим чыгарат да. Бул болдубу, болбодубу, кандай сезимдери болуп атат ичинде. Анан кийин баягы өлгөн адамды ошол жака берсемби, ошол баягы башка дүйнөгө, же дагы эле өзүмдүн жанымда алып жүрсөмбү деп ушундай ичте сезимдер көп болот да. Көп адамдар ошол өлгөн адамдардын, жакын адамдарын көпкө чейин өзүнүн ичинде сактап жүрө бериши мүмкүн. Үчүнчү фазасы торг деп коет, же кыргызча соодалашуу деп атасак болот. Бул стадияда адам негизи өзү биздин салтта ошо 1 жыл траурга берилет. 1 жыл ичинде адам бүт бардык майрамдарды, белгилүү даталарды, негизи ошол жылды, календардык жылды баягы жакыны жок өткөргөндө гана чын ал өтүп көзү жумуптур, ал адам жок менин жанымда деп ошону кабыл алат. Ошон үчүн бизде баягы көп эле улуттарда, көп эле элдерде 1 жыл баягы траурга берилет. Анан ошол белгилүү даталарда ошол адамды эстеп, кандайдыр бир сезимдер болсо ошолорду чыгарып айтып, негизи ушундай болуш керек. Эми бизде баягы сезимдерди көп айтпагандыктан, уят деп мындай ата-энелер өзүнүн сезимдерин балдарына көрсөтпөгөндүктөн бул нерсе мындай таралган эмес да, кеңири таралган эмес. Бизде көбүнчө ошол ичиндеги ыйын же болбосо ызасын ичинде сактайт адамдарчы. Кийинки ушул соодалашуу фазасында баягы адамды же
кабыл алып кое берсемби же ичимде сактасамбы деп көбү ичинде да сактап, анан мындайдыр бир өзүнүн ичинде чечимдерди кабыл алат адам. Кийинки фазада депрессия деп коет, депрессия фазасы. Ошол депрессия фазасы да өзүн өтүш керек негизичи. Ошол өтүп анан кийин депрессия деген бул жакын адамын көбүнчө жоготкондо кайгыруу деп койсок болот. Ошол жерде кайгырып, анан кийин кандайдыр бир өзүнүн жүрүм туруму өзгөрүшү мүмкүн, адамдарга көп аралашкысы келбей, туугандары менен көп аралашкысы келбей, өзү менен өзү болуп, эч ким менен сүйлөшкүм келбей атат деп ушундай болушу мүмкүн. Анан депрессиядан кийин кабыл алуу фазасы, бул акыркы фаза. Бул фазада ошол этапта адам чынында жакынын жоготконун өзүнө кабыл алат, өзү үчүн кабыл алат. Анан мындай бир аз кое берет десек болот да. Эгер ошол мындай фазалар кээде аралашып болуп калышы мүмкүн да. Биринчи агрессия фазасы болуп, анан депрессия ушундай аралашып калышы мүмкүн. Ал бир адамдын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болот. Анан кээде ошол фазаларды туура өтпөй калып, же болбосо ичиндеги сезимдерин айта албай калса адам, ошол ичинде калып кете берет дагы, кийин ооруларга алып келиши мүмкүн. Бизде негизи оорулар менен сезимдерди айтуу менен ооруларды эч ким байланыштырбайт биздечи. Бирок чет мамлекетте көп изилдөөлөр менен бул тастыкталган. Мисалы үчүн жүрөк оорулары, сахарный диабет аябай жаш болуп баратат, гипертония, давление, жогорку давлениянын жогорулашы, бүт баардык кан басымдын жогорулашы, бүт баардык ушул оорулар көбүнчө эле ошол адамдар өзүнүн жашоосунда кичинекейинен баштап чоңойгонго чейин көп сезимдерин ичинде сактап, терс сезимдерди ичинде сактап, айта албагандыктан, каалагандай чыгара албагандыктан көбү топтолуп акыры бара бара ооруга айланышы мүмкүн. Анан ушундай жоготууларга көп дуушар болгон адамдар дагы көп депрессияга кабыл болушу мүмкүн. Эгер убагында мындай жардам ала албаса, же болбосо убагында ошол нерсени айтып чыгара албаса, кабыл албаса, ал уланып кете берет. Ошон үчүн кээ бир адамдар 5-6 жылдан кийин деле, мисалы үчүн жакын адамы жөнүндө сөз болсо, ыйлашып дагы делечи багандай мурдагы эле ошол жаңы өткөндөгүдөй эле ыйлап, ошондой кайгырышы мүмкүн. Бул деген ошол адам ушу жакын адамын кое бербегени, же болбосо анын өлүмүн кабыл албагандыгын билдирет да. Ал адам депрессияда деп койсок болот. Анан кандай рекомендация же болбосо кантип өзүнө жардам берсе болот адамдар? Менин бир сунушум, мисалы үчүн бир адам бир датада өтсө, мисалы үчүн 5-числодо, 5 ар бир айдын ошол 5-санында, мисалы үчүн үй бүлө менен чогулуп, аш кылып, Куран окуп, же болбосо ошол өзүнүн регионуна карап тамак даярдап, Куран окуп, анан баягы адамдын жакшы жактарын эстеп, жаман жактарын деле эстесе болот. Өзүнүн ичиндеги болгон нерселерин айтып, балдарын угуп, ушундай кылса, мындай тез оңой кабыл алат да. Бизде баягы көбүнчө эле ар ким өзү менен өзү да, туугандарчы бири-бири менен мындай бири-бири менен сүйлөшүп, туугандар болуп отуруп, мындай нерсе бизде практикада жок да. Бул көбүнчө ошол адам өткөндөн кийин баягы бизде бата деп коет го, батага баруу. Ошол эле жерде болбосо, кийин багындай үй бүлөдө бул нерсе аз. Аны эскерүү деген нерсе аз. Же болбосо эскерүү болсо дагы сөз айтпай эле тамакка чогулуп, тамакты жеп эле кетип калышат да. Мындай өзүнүн ичиндеги нерсе айтуу биздин негизи маданиятта аз. Ошол нерсени акырын үйрөтүш керек, акырын ошол нерсени биздин мындай практикага киргизиш керек. Анан эми пандемия канча созулат билбейм, бирок эгер мисалы үчүн чынында биз 2 жылга ушундай режимге кирип кетсек, анда чынында өлүм, мисалы үчүн багындай өзү каалагандай узата албай калат дагы немелерин, жакындарын. Чынында бул кийин ошол жакындарына кийин азап бериши мүмкүн. Кийин кандайдыр бир ооруга айланып, же болбосо кийин кандайдыр бир өзүнүн жыйынтыгын берет десек болот да. Эми азыр айтуу кыйын, бирок кийин мен ойлойм багындай ушунун дагы кесепеттерин кийин бизге келсе керек деп ойлойм да. Көбүнчө депрессияга ошол жакындарын жоготуп,
ошол нерседен чыга албай калган адамдар депрессияга көбүрөөк кабыл болот. Экинчи сунуш же болбосо ошо ичиндеги сезимдерин эгер сыртка айта албаса, адамдарга айта албаса, анда кагазга жазып, негизи ошону чыгарганга аракет кылыш керек. Ичинде мындай толуп кетет адамдарчы. Анан кээде ошол ар ким аркылуу айтып атты. Мисалы үчүн кээ бирлери тоого барып бакырып, ыйлап, же болбосо кээ бирлери достору менен отуруп, кээ бирлери дагы бир жерлерге өзүнүн мындай методдору бар экен ар бир адамдынчы. Анан көбүнчө ошол жакындарына эмне кылыш керек? Мисалы үчүн бир адам жакынын жоготсо, анын достору кандай ошого мамиле жасаса болот? Көпчүлүгү ошо жакындарын жоготкондор мындай деп айтып атышты да, досторубуз кетип калып, досторубуз түшүнбөй, бизден качып бир аз депчи. Негизи адам жакынын жоготсо, ал адам өзү суранбаса деле ага чалып, сурап, мисалы үчүн чакырып, кандайдыр бир кайра ошол өткөн адам жөнүндө сүйлөп, ошо ичинде болгон нерселерин чыгарып, ошол жерде аны эч мындай бир критикалабай жөн эле угуп койсо, ушул нерсе жакшы да. Эң жакшысы ошол. Анан мисалы үчүн ыйлап баштаса, көбү бизде болду эми ыйлаба, кайрат кыл, болду, ыйлаба деп эле токтотуп коюшат да. А бирок ошол адамга ошол керек, ыйлап алган керек да, ыйлап алыш керек, айтып алыш керек. Бизде жок, болду деп эле баягы токтотуп коет дагы, ал нерсе чыкпай калып кетет. Ошон үчүн бизде негизи ошол адам ыйлап атса, ошол нерсени угуп, макул деп угуп, ошол нерсени угуп койсо эле адамга жетиштүү. Бизде ошол мындай бир аз маданияттагы өзгөчөлүктөр чоң роль ойноп койду десек болот пандемия учурунда. Чет мамлекетте мисалы үчүн негизи адам өлгөндө аз эле адам келет алардачы. Ошон үчүн аларга көп мындай жаңылык деле болгон жок да, көп деле мындай стресс болгон жок. А биздин адамдар үчүн чоң стресс болду. Өзүнүн жакынын татыктуу узата албагандыгы. Анан Кыргызстанда багындай атактуу адамдар көз жумду, мыкты дарыгерлер көз жумду. Мисалы үчүн Чубак ажы өткөндө дагы аябай көп адам кайрылганда бизгечи. Ушундай белгилүү адамдар, инсандар өткөндө буну мындай кыргыз эли мындай бир улут катары кайгырат десек болот да. Бул улуттун кайгыруусу же улуттун азасы десек болот. Ошондо дагы бири-бири менен сүйлөшүп, ырларын бөлүшүп, мисалы үчүн ырчылардын же болбосо айткан нерселерин бөлүшүп, азыр дагы жакшы соц тармактар бар, ошол жерде өзүнүн ичиндеги болгон нерсесин чыгарып, жазып, айтып, бөлүшүп, мындай бири-бирине жардам берип атат десек болот. Бирок бул дагы биз ошол улуттун азасы деп эсептесек болот да, өзүнүн жакын, өзүнүн жакшы мыкты адамдарын жоготкондо чынында калк мындай улут аза күтүп, ушундай ичинде кандайдыр бир процесстер жүрөт.